Ağay. Sizler ketebilirsiniz. Gözde aşkın nasıl geliriz? Sizde şu aslında karabda bizde. Ayramız beni. Kızganımız beni. Ablası. Hadi sana. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bastayız. Evet. Önünüzde tuğandır. Forma. Не успевает жақсы адам қартайса емен болады дана болады. Nasıl neden biraz? Biasa. Ол қазақ жазушы. Основно біздің профессия байланысты дейді адамдар. Мынау қомын қатқанымыз ғой. Жазған кішімен. Тақырыптың өзі ауыр тақырып. Интересно, личных страстей, трагичный. Ойланышқан, сіздің өмір жолыңызға ойланышқан малыматтар бойынша студенттер өздерінің баяғы живой деп қоясыз. Жасалмен керек емес. Жоқ, жасалмен керек емес. Бұл жерде Ош Евгунин Тыңс Өзбек университетінің студенттерінің сурет көргізілесі. Мына сіздің Күнежей деген шығармаңыздағы Ежекен. Мына суретті тапқан автор өзі айтып берсін. Ағайларға қарап айтып. Görüyoruz. Karadeniz 3 sene mingildi be. Neme Karadeniz sularında okuyan Mingül degen kızdı nemesi. Mingül kişinin adını derger. Herkes de derger. Hasta derger bu. Ош мемлекеттик педагогикалык университетинин мектепке чейинки билим берүү адистигин окуган жана башталгыч билим берүү адистигин окуган студенттердин жардамы тартылган албетте эмгектери бар жан дили менен сүйүп
өзүнүн практикасынан колдонуп андан кийин тарткан эмгектери чыгармаларды чурак аркылуу чагып беришти. Кастадагы ошо эмгектерди мазмундуу, жеткиликтүү болуп айтып түшүндүрүп, балдарга мыкты сабактарды берет деген ойдо көбүсүнө чыгармалар жараткан студенттер. Bunlar süretten de sağ verip de gelin. Ben çok basarım. Сүрөтү жок болсо албетте Бұл жақ қазақтан келген оқушылар, Қазақстаннан келген. Біздің шардағы мұғалімдердің шефінде, шарт білім беру басқармаларының басшысы. Başına aldım. Biri ötün. Ekonomik. Mektepte var. Başına aldım. Geçen şan konusunda özür dilerim. Сырғаке өзіңіз таныштырып, bu жақта немен отыраса, біздің проректорымыз мемлекеттік және социалдық іштер бойынша проректор өздерін таныстырды. Доцент Сырғақ Тоқбаев. Коллегам, siz dinlemeniz var. Мен Қаранор районларға білгендерді. Birinci söz benim meseleyi. Bizde Tapos şeyden başlamanda ошондой башкача бир сезимде болушунда ушундай бир кубаныч, сүйүнүч, өзүмдүн жерине келдим дегенде өзүмдүн жеримден эми Бүгүндө айлык кадырлуу улун өзгөчө сый-урмат менен тосуп алышты. Кадырлуу коноктор, ардактуу биздин илимпоздор, алыс жакындан келген коноктор, 70 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий практикалык конференцияда чогулуп отурабыз. Өзүнүн көп кырдуу илимий жана чыгармачылык ишмерлиги менен кыргыз интеллигенциясынын алдыңкы өкүлдөрүнүн бири болуп саналат. Ал педагог илимдердин доктору, профессор катары кыргыз адабиятынын окутуунун теориясын жана практикасын жаңы деңгээлге көтөргөн биздин алдыңкы окумуштуулардын бири. Өзүнүн илимий изилдөөчүлөрүнө адабий текстти даярдоонун жаңы усулдарын иштеп чыгып, мектептик жана жогорку билим берүү системасына баа жеткиз салым кошту. Айрыкча анын кыргыз адабиятын окутуу методикасы, этнопедагогика, элдик тарбия жана Чыңгыз Айтматовдун багытындагы фундаменталдуу эмгектери илимий коомчулук тарабынан жогору бааланып келе жатат. Агайдын жетекчилиги алдында бүгүнкү күндө өзүңүздөр видеофильмден көргөндөй ондогон илимдик кандидаттары, илимдин докторлору, магистранттар тарбияланып чыгып келатат. Ошонун арасында дагы бизде бир канча агайыбыз Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин илимий потенциалын жогорулатууга кошкон салымы бар жана бизге бир канча илимдик кандидаттарын даярдап берген, даярдап келе жатат. Бүгүн дагы Кудай буйруса алдыда илимдин докторун чыгарат деген жакшы ой пикирлерибиз бар. Биз үчүн өзгөчө сыймык. Абдикерим Жаркынбаевдин Кыргыз Өзбек биздин университет менен, эл аралык университет менен тыгыз кызматташып келе жаткандыгын өзгөчө баса белгилеп кетким келет. Анткени урматтуу агайыбыз биздин университетте бир канча жолу болуп атайын лекцияларды окуп, жаш
илимпоздорго өзүнчө көңүл буруу менен аларга мыкты өзүнүн жакшы тажрыйбаларынан бөлүшүп, алардын мындай усулдук жактан өнүгүшүнө, жаш илимпоз катары калыптанышына дагы өзүнүн чоң салымын кошуп, аталык камкорлукта мунун баардыгын көрсөтүп келе жатат. Мындан тышкары, университетте анын акыркы жылдардагы көлөмдүү чыгармаларынын бири, мына сыртта турган көргөзмөдө да бул агайдын чоң көлөмдүү чыгармасы турат. Алымбек Татканын Арманы деген тарыхый романы ушул биздин ушул залда, ушул жалпы коомчулуктун катышуусу менен бирге театралдашкан, бет ачары болуп өткөн. Ал китеп жөнүндө дагы өзгөчө дагы көп сөздөрдү. Сиздин эмгегиңиз улуттук илим үчүн баа жеткис мурас, сиздин чыгармачылыгыңыз кыргыз руханиятынын кенчи. Сизге бекемдүү соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт таалай, чыгармачылык жана илимий бийиктиктерди каалайбыз. Келип бул жерден орун алыңыз. Абдыкерим Жаркынбаевич, президиумдан орун алыңыз. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинен окумуштуулар кеңешинин чечими менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Батыралы Сыдыков атынагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинен ардактуу профессору наамы ыйгарылсын. Чечимге кол койгон Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор Мамасыдыков Абдылбай Асанович. Ал адабиятты окутуунун теориясы менен практикасынын жаңы деңгээлге көтөрүп, кыргыз адабиятын окутуунун илимий методикалык негиздерин иштеп чыгаан көрүнүктүү адис катары таанылды. Анын кандидаттык жана докторлук диссертациялары адабият таануу менен этнопедагогиканын өз ара байланышын жаңы өңүттө ачып берүүгө олуттуу эмгектерден болуп калды. Анда эмесе кийинки куттуктоо үчүн сөздү президенттин Оштогу өкүлүнүн орун басары Арстанкулов Талантбек Курманалиевич агайга сөз беребиз. Улуттун жетекчиси Аманкан Батырбекович Кенжебаевдин атынан биздин юбилярыбызды, агайыбызды бүгүнкү 70 жашы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте ыраазычылык билдиребиз. Айтылып кеткендей агай, Кудай буйрса дагы будан ары ден соолугуңуз бекем болсун. Дагы деле ушундай ийгиликтерди жарата бериңиз. Конференциянын катчылары, урматтуу илимпоздор, эл агартуу тармагынын өкүлдөрү, кадырлуу алыстан жакындан келген коноктор. Биз дагы Ош облусубуздун жетекчилигинен, президентибиздин Ош облусундагы кайрымдуулуктуу өкүлчүлүгүнөн, облусубуздун жетекчиси Аманкан Батырбекович Кенжебаевдин атынан
биздин юбилярыбызды, агайыбызды бүгүнкү 70 жашы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр мамлекеттик органдар тарабынан мындай эл менен жыйындар болуп атат, аябай иш-чарабыз көп болуп атат. Ошол мындай бир тыгыз графикке убактыбыздын мындай бир жетишсиздигине карабай, биздин облустун жетекчисинин түз тапшырмасы менен биз келип катышып отурабыз. Анткени агайыбыздын айтылып кеткендей, ушул элге журтка кылган ак эмгеги, кызматы, ушул педагогика тармагына, илимий тармагына, ошол адабиятка, жалпы эле ошол элге журтка кылган кызматы, ошол тармактардын аталып кеткен тармактардын өнүгүүсүнө, өсүүсүнө салымы опол тоодой. Ошонун баардыгын эске алып белгилеп, кандайдыр биздин өзүбүздүн белгиленген иш-чара болбосун барып агайыбызды куттуктап келиңиз деген биздин жетекчибиздин түз тапшырмасы менен келип отурабыз. Дагы бир жолу агай 70 жаш курагыңыз менен кут болсун, куттуктайбыз. Албетте айтылып кетти, видеодон дагы көрдүк. Агайыбыз канча деген эмгек, ийгиликтерди жаратып, канча деген эмгек кылды. Жазуучу катары жалпы эле Алла Таала сизди агай аябай бир жөндөм менен, талант менен мындай бир белгиленген экен. Ар тармактан жазуучу катары, публицист катары, илимпоз катары, педагогика илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы, ушул ар тармактан элим, журтум деп канча жыл өмүрүңүздү арнап эмгек кылдыңыз. Сиз өстүргөн, сиз тарбиялаган мына илимпоздор бүгүнкү күндө илимий жактан дагы деле элге кызматты улантып, алдыңкылары мына докторуна болуп, жогорку окуу жайлардын жетекчилери болуп, алар өздөрү мына жаштарды тарбиялап кызмат этип келет. Бул дагы болсо сиздин мээнетиңиздин улантканы. Биз учурдан пайдаланып ошону дагы басым жасап белгилеп кетким келет. Былтыр өзүңүздөргө жалпы журтка белгилүү болгондой, аябай чоң деңгээлде 225 Алымбек Татка атабыздын 225 жылдыгын белгиледик. Ошондо дагы уюштуруучу комитет, комиссия кайсыл ушул Алымбек Татка атабыз жөнүндө чыгарманы биз элге, журтка, чет элден келген конокторго тартуулайбыз. Кайсы чыгармада так ошол жол айтылган, жакшы чагылдырылган, кайсыл илимий эмгек дегенде комиссия биздин агайыбыздын Алымбек Татканын арманы деген китепти тандап алып, албетте ыраазычылык билдиребиз. Айтылып кеткендей агай, Кудай көрсө дагы будан ары ден соолугуңуз бекем болсун. Дагы деле ушундай ийгиликтерди жарата бериңиз. Ушул ак эмгекке, кызматыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен биз ар тараптан колдоо көрсөтөбүз деп айтып кетким келет. Дагы бир жолу бүгүнкү 70 жаш курагыңыз менен куттуктайбыз. Биздин атаганыбыз бар. Билектерибиз тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү илимий конференциянын катышуучулары, урматтуу интеллигенциянын өкүлдөрү, Керим Муратовго окшогон кыргыз интеллигенциясына, кыргыз адабиятына, кыргыз этно педагогикасына салым кошкон адамдарды сыйлап урматтаган киши катары өзүнчө кубанып ушул жерде сөз сүйлөп, Абдыкерим Муратов агайыбыздын 70 жылдык мааракесине ушундай куттуктоо сөзүн айтып тургандан мен аябай кубанычтамын. Адамдык сапарыңызда кыргыз адабиятына кошкон салымыңызды, кыргыз этно педагогикасына, кыргыз интеллигенциясынын өсүп өнүгүүсүнө кошкон салымыңызды биз баалайбыз. Сиздин 70 жаш курагыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мен Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Боетов Болотбек Талайбековичтин атынан
сиздин 70 жаш курамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым калемиңиз курчуп, ушул кыргыз педагогикасында, кыргыз илимпоздордун алдында ар дайым ушул үлгүлүү кадамдар менен, үлгүлүү бир жазуучулардын арасында үлгүлүү акыл насааттарыңыз менен белгилүү экениңизди биз да билебиз. Ошондуктан сиздин 70 жылдык эмес 80, 90, 100 жылдык мааракеңизде дагы биз дагы ушул жерде эч кимибиздин катарыбыз келбей сиздин ушундай мааракеңизде катышууга мен тилектешмин. Шаардык кеңештин атынан биз дагы туру келген жок элем. Ушул 70 жылдык мааракеңиздин урматына бир аз белек ала келдик эле. Адабиятчылар жаратат экен, бирок жазуучулар башка сферада түшүнөт экен да. Ошондуктан сиз мынау сүрөт башка сферада түшүнөт экен да. Ошондуктан сиз мынау сүрөттү биз алып келгенибиздин себеби ушул бул сүрөттү тарткан киши дагы өзүнчө бир тарых жаратты. Сиз бүгүн мынау кыргыз адабиятында, кыргыз педагогикасында тарых жаратып келип атасыз. Кудай буйрса мындан кийин дагы чоң тарыхтарды жарата бересиз деген ишеничтебиз. Урматтуу окуучулары, бүгүн чындап эле биздин Ош шаарында жакшы самал болуп атат деп ойлойм. Университет катары Абдыкерим Жаркынбаевичтин ошол кылган эмгеги, илимий педагогикалык иш-аракеттери бардыгы ошол Ош шаарында жайгашкан университеттердин, анын ичинде Ош мамлекеттик университетинин өсүү-өнүгүүсү үчүн кошкон салымы жөнүндө гана белгилеп коюп келип атат. Кошумча иштеп атышкандыгы ушул Абдыкерим Жаркынбаевичтин биздин университеттин университет катары керек болсо иштешине салым кошкон салымы деп мен түшүнөм да. Ал эми Абдыкерим Жаркынбаевич агай канча жылдан бери жолугуп, ар түрдүү аракеттерин, чыгармачылыгы менен тааныштыктарыбыз бар. Чындыгында бул киши бул адабиятчы катары болобу, педагог катары болобу, даже тарыхчы деп деле айтсак болобу, акыркы Алымбек аткан китептен кийин мындай бир өзгөчөлүгү бар. Баягы ырчылар көп, кээ бир ырчылардын өзүнүн өзгөчөлүгү болот дегендей, бул кишинин дагы мен ойлойм ошол педагог катары элде жок өзгөчөлүктөрү бар. Биз сыймыктанган окумуштуу агабыз болуп эсептелет. Ошондуктан агай сизге бекем ден соолук каалаймын. Дагы бир жолу Ош мамлекеттик университетинин жамаатынын атынан, шакирттериңиздин атынан баардыгыбыз сизди куттуктайбыз. Юбилейиңиз менен бекем ден соолук каалайбыз. Дагы бир жолу ийгилик, биз эми жазып келген, айтып келген сөздөрүбүздү жаза келдик, аны тапшырып коебуз аркadaşlar. Даярдап биздин илимий потенциалыбызды жогорку деңгээлге чыгарууга салымыңызды кошуп жүрөсүз. Ошондуктан сизге чоң дагы сиздин илимий иштериңизге ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошондой эле ректор иш сапарга чыгып кеткенге байланыштуу куттуктоосун окуп берип койууга айтып коюуга уруксат этиңиздер кыскача. Урматтуу Абдыкерим Жаркынбаевич, сизди 70 жылдык мааракеңиз менен Ош технологиялык университетинин жалпы жамааттын атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын дилимден куттуктайм. Сиздин өмүр жолуңуз кыргыз билим берүү тармагына, педагогика илимине, адабияттанууга жана журналистикага арналган өрнөктүү болуп саналат. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эл агартын атыйштиги катары сиздин илимий педагогикалык иштериңиз өлкөбүздүн руханий өнүгүшүнө зор салым кошуп келүүдө. Сиз 400дөн ашык илимий жана публистикалык макалалардын
оңдогон окуу китептердин, монографиялардын, методикалык колдонмолордун, мамлекеттик стандарттардын жана окуу программалардын автору катары кыргыз адабияты үчүн илимдүү өнүгүүсүнө чоң эмгек сиңирдиңиз. Ош технологиялык университетинин ректору Турсунбай Жамбулчанов. Маркезинен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жогоруда айтылган сөздөрдүн баарына кошулабыз. Агайдын өз шакирт катары ала турган жакшы сабаттары мага ишинин кичпейилдиги жана адамгерчилиги. Сиздин 70 жылдык мааракеңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздин көп жылдык өзүрлүү эмгегиңиз, билим берүү жана илим тармагындагы зор салымыңыз, жаш муундарды тарбиялоодогу жана илимий кадрлар даярдоодогу ишмердүүлүгүңүз терең ырмактоого татыктуу. Сиздин педагогикалык чеберчилигиңиз, илимий изилдөөлөрүңүз жана адамгерчиликтүү сабаттарыңыз кесиптештериңизге жана шакирттериңизге ар дайым үлгү болот. Сизге чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык ийгиликтери жана илим билим жолундагы жаңы жетишкендиктерди каалайбыз. Ушуга улайлы куттуктоо сөзүн Ызкөл мамлекеттик университетинен келген өкүл катары сиздин жашооңуздагы негизги принциптери сизге бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, бакубат жашоо каалайбыз. Жазып жиберди эле ошону тапшырып коюуга уруксат бериңиз. Урматтуу Абдыкерим Жаркынбаевич, адамдык бийик сапаттардын жана коомго сиңирген эмгектин үзүрү. Сиз өмүр жолуңуз билимге, тарбияга, адамгерчиликке, коомдук өнүгүүгө арнаган өрнөктүү жол. Көп жылдык үзүрлүү эмгегиңиз менен жаш муундардын аң сезиминин калыптанышына, руханий жан дүйнөнүн байышына, коомдук интеллектуалдык өнүгүшүнө зор салым кошуп келесиз. Урматтуу конференциянын катышуучулары, биз Аскар Асангазиевич. профессор Нурмбет Балтагулович сурап атам, сиз баштап бериңиз, андан кийин мен сүйлөйм. Келиңиз. Урматтуу Абдыкерим, бүгүн бир өзгөчө бир салтанат болуп атат. Кечеңиз менен дегенден ашык куттуктоо болбойт. Мен ошол менен сенин агайың катары өзүмдүн окуучуму куттукташ мен үчүн өтө бир сыймык болуп отурат да. Абдыкеримди ноокатта мугалим болуп Шомкодо иштеп аткандан бери, андан кийин институтта Бош педагогикалык институтунда иштегенден бери, андан кийин институт мугалимдерди даярдоочу институт иштегенден бери, Экоев менен иштегенден бери билем, бүт өмүр жолун ушу көз карашы салып кандай болот экен деген агайланып берди. Кудай кааласа, сен элибиздин, журтубуздун, чоңкол элинин, жалпы эле Ош областынын, Кыргызстандын уятка калтырбай жүзүң жарык, туң бийик болгон чыган мугалимсиң. Абдыкерим биринчиден мугалим. Ошон үчүн мугалимден кийин анан кийин чыгармачыл адабиятчы, анан кийин коомдук ишмер, анан кийин жакшы семьянин, жакшы адам, жакшы катары. Мен бүгүн чын дилимден куттуктаймын. 70 жылдык кут болсун, өмүрүң узун болсун. Эми акырын нерсе биздин катарга кошулуп калдың. Бунун дагы өзүнчө бир доору бар. Ар бир курактын өзүнүн касиети бар. Жаштын жаштай, орто жаштын орто жаштай, карынын карыдай өзүнүн касиети бар. Карлыкты Кудай кут кылсын. Кудай ушу жүзүңдү жарык, туңду бийик кылып, эл журттун маңдайында кызматыңды кылып, балдарды тарбиялап, жакшы акыл насаатыңды айтып, Кудай бизге иман берсин, балдарга, жаштарга бакыт таалай берсин. Эли журтубуз аман болсун. Урматтуу конференциянын катышуучулары, урматтуу устат Абдыкерим Жаркынбаевич, сиздин бүгүнкү юбилейдик күнүңүзгө арналган, мен ойлойм, биздин Кыргызстандагы эң иштектүү, эң мыкты иш жүргүзүп аткан Муратовдук илимий мектебиңиз азыр Кыргызстанда түптөлүп,
өз алдынча мыкты иштерди алып барып атат. Аркаңыздан мыкты устат шакирттерди өстүрүп атасыз агай. Мен ойлойм бул жагынан Кыргызстандагы эң алдыңкы Илимпоз агай. Чыгыштын мыкты таанышманы Улукбек айткан экен. Адамзат 3 нерсеге карыздар деп. Жарык дүйнөгө алып келген энеге, жарык чачкан күнгө, тарбия билим берген устатына деп. Biz sizge daima karızlarız ağay, biz daima sizdi hurmattayız, sыйлайбыз, daima біздің сыйыбызда, hurmatыбызda жүрөбүшүңүзгө мен тилектешмин. Буюрса, siz жаза турган чыгармалар, siz элге арнай турган китептериңиз, илимий иштериңиз дагы алдыда бар. Жеке абдан чоң үлгү. Ошондуктан мен айткым келет, мыкты инсандын аркасында андан да күчтүү инсан турат. Мен ойлойм, агайдын аркасынан күчтүү дагы биздин эжекебиз, мен ойлойм, ушул Буру эжеке. Эжеке, сиздин дагы юбилейиңиз менен куттуктайм. Ден соолукта болуңуздар. Биздин окуу жайда агайдын 10дон ашык шакирти бар. Буюрса андан дагы көпкө көбөйөт деген ойдобуз агай. Бүгүнкү мареке жогорку деңгээлде өтүп атат. Мен айрыкча билдирем, ушул бүгүнкү конференция уюштурушунда абдан чоң темилге кылганыңыздар үчүн Абдулбай Ысанович, ишиңиздерге ийгилик болсун. Катарга кошо беришиңизге мен тилектешмин. Анда ушу агайларга бир аз сыйыбыз бар эле, тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Конференцияға қатысушылар, әбеке, мынау 70 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Бізде жаңағы бір мемлекеттің құрамында болғанымыз, бір тудың астында жүргеніміз өз алдына, екінші мынау Шоқаннан бастап ұлы Манас эпосын, сол кісінің алғашқы жаңағы жазып алған Шоқан Уәлиханов екенін білесіздер, және орысша аударған. Одан кейін Совет үкіметі кезінде Манасқа жаңағы мынау буржуазиялық, байшыл, ханшыл әдебиет эпос деп жаңағы жала жапқан кезде Мұхтар Әуезов бар, Әлкей Мағрұлан бар, бәрінің жанын салып қорғағанын білесіздер. Содан бергі мынау осы қазақ пен қырғыздың байланысы мысалы айтып жатсақ өте ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Міне қазіргі осы жағы байланыстар біздің әдебиеттегі сол алтын арнаның жалғасы деп санаймыз. Әбекеңнің 2022 жылы Шегемді қыз деген жинағы қырғыз тілінде жарық көрген. Содан кейін міне екінші рет мынау Кептелхана деген жинағын осында 16 әңгімеге қайта келіңдер қарлығаштарым дегеннен бастап кете береді. Осын түгел басына аяқ аударып кітап шығарып әкелдік. Содан соң жаңағы ана Заман Қазақстан деген газет бар. Жаңағы немізге түспей қапты, осында көрмеде тұрған болатын бағана. Сол Заман Қазақстанға мақала үлкен бір бет болып, екінші Қазақ үні деген газетке анау жаңағы Заман Қазақстанға Саят Қамшыгер деген азаматымыз жазды. Ал енді Қазақ үні газетіне мен жаздым, арнайы жаңағы, онда да бір бет берді. Оның бәрі жаңағы көрмеде тұр. Солардың бәрін шығарып келдік. Сонан соң енді ең арғысы мынау жаңағы аса қымбат болмауы мүмкін, бірақ мұнда
бүкіл Қазақстандағы диаспора қырғыз елінің өкілдерінің кім Әбдікерім ағайдың өзі қарындасы болып келеді, жеңгеміздің сіңілісі болып келеді. Сол кісінің өз қолымен таңдаған шапан жауып қояйын. Тамансыздырмадық іштен бүгінгі әулетің екенін болып өсе беріңіз. Сіз тек қана қырғыз елі емес, сонымен қатар түркі жағының ортақ азаматсыз. Сіздің еңбектеріңіз біздің қазақ тіліне аударылып, жаңа жарқын бейнесі көрініп тұр. Ағамыздың аударғаны. Себебі тек қырғыз азамат емес, сіз бүкіл адамзаттың абзысы деп ойлаймын. Сондықтан да осы еңбегіңіз жана берсін. Барлық уақытта ешқандай да артыңыздан жаман сөз ермей, жақсы сөз еріп, мынау екі елдің қала берді түркі халықтарының басын қосатын үлкен идеяда, үлкен бір арнада, білім саласында медицинада көрнекті тұлғаға айналамыз. Және де мен Абырай, қазақтың Абырай шыққан елден келіп отырмын. Ол жер өте қасиетті жер. Біздің ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың және де Міржақпулатовтың ізі қалған жерден келіп отырмын. Сол жерде археолог педагогикалық университеті бар. Сол университеттің ректоры Талғат Исмағамбетұлы және сол университеттің ұжымы сізге арнайылар 70 жасыңызды құттықтап адресат дайындап келдік. Түркі дүниесінің рухани қазынасына өлшеусіз үлес қосып жатқан көрнекті ғалым, парасатты тұлғасыз. Сіздің еңбек жолыңыз ноқат жерде басталса да, бүгінде қырғыз елі, қазақ елі, енді бүгін жаңағыдегі Албектің несі және Арман деп кітабы көрген кезде ойыма келе қалды сразу. Демек ки бұл құрман жатақтың, қазіргі заманның құрман жатақтасының несі екен, іс әрекет екен. Өйткені сіздің осындай дәрежедегіңізде ол кісінің үлкен еңбегі бар, сізге де мың алғыс. Барлық уақытта жасай беріңіздер, барлығыңызды Алла қалдырмасын. Рахмет. Әбдікерім Мұратов ағай жеке ғана Қырғызстанда емес, Өзбекстанда да өзінің еңбектерін сіңірген ұлы педагог болып есептеледі. Анткені біздің Өзбекстандағы қырғыз тілінде білім алушы оқушылар үшін бір қанша оқу кітептерін жаратқан инсан. Қалайырсы азыркы күндө дагы бізге ошол оқу китептерди жаратууда кеңештерин берип келет. Дагы достукту бекемдей турган чыгармалар. Алган эмес жараткан аңгемелериңиз биз окуучуларга көп пайдаланабыз. Булардын бардыгында педагогикалык идеялар камтылган. Ушул чыгармалардан окуучуларыбыз аябай жакшы таалим тарбия алууда. Окуп сизге тапшырып койсом. Hurmatli Abdikerim Muratov Jarkınbayevich, sizni 70 yillik yubileyingiz munosabati bilan Andijon davlat pedagogika institutining barcha jamoasi, Qirg'iz tili ta'limi kafedrasi professor o'qituvchilari, talabalari, shaxsan o'zim nomidan chin dildan samimiy tabriklayman. Sizga sihat salomatlik, uzoq umr, oilaviy baxt va xotirjamlik, ilmiy ijodiy ishlaringizga ulkan zafarlar tilayman. Andijon davlat pedagogika instituti rektori Rasulov. Ağaydın dağı Ermanas kitabı prozалық түрдегі çıkarılgan çıkarması hazırkı kezdе Özbek tilinde qo'llanilib жатат. Buyursa alдағы екі елдің ортасындағы достықты чындайт деп ойлап қалабыз. Чоң рахмат ағай. Kırgız'ın çıkan insanı, жазуучу,
publisist, fotoğrafçı, Cenab-ı Adabiyatçı ağabeyimiz. Cenab-ı Şunday ile mıhtı çıkarmalarda Kırgız dilinde fotoğraf okurmanlara ketkilikli kılıp, bilek kılıp gelir. 4 yıllardan beri. Ağaydın çıkarmalarını okugan yaşta, şondor dele, kardan sonun tasir alışır. Oşol çıkarmalarda karmandarday boluğa hareketlenişir. Qo'mumuzda yaxshi salım qo'shilgan hareketlenişir. Oşonda öyle men özüme dahi Abdukerim ağaydan ülgü tutkan kasetleri var. Oşol ayları değil. Екі нәрсеге тоқталып кетемін. Бұл деген Абдукерим ағайдың адамгершілігі жана жөнөкөйлүгү. Адамгершілігі дегенде барлық адамдарға түз мамиле кылып, алар менен мындай мыкты мамиледе болуп, кандай адам болсо дагы алар менен тил табышып, жакшы жагын көргөзүп, дайыма коомдо ушул жакшы касиеттерди салым кошуп алдыга Qarab ko'rsangizlar, şomdor менен дагы сүйлөшө алат, жаш балдар менен, кичинекей балдар менен дагы алар менен дагы урмат кылып, мамиле түзүп. Мен үчүн дагы анткени мен Абдукерим Жаркынбаевич менен көп жылдан бери бирге шериктеш болуп, ушу педагогикалык ишмердикте иштеп келатабыз, бирге иштедик. Бул кишинин өтө кандай мен баалаган өтө эң чоң жогорку сапаты адамгерчилиги. Жана Шаматов айтыла билет деп. Куд ошондой кайталангыса адам бул. Мына мен көп айтам, өзүнө дагы, отурган жерлерде дагы бул көп куртуу талант. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, баягыдан берки айтып аткан бардык мына жерде айтылган сөздөрдүн бардыгы бул кишинин көп куртуу талант экендигин бардыгы белгилеп өтүштү. Ошол мен дагы ошол эле айтылган ойлорго кошулам. Анан эң эле кошумчалай турган нерсем мына биздин Кыргызстандын бардык тубандарында Абдукерим Жаркынбаевичтин 70 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Ошол жерде канча катышуучу, конференцияда болобу, мейли жыйындарда болобу, канча катышуучу катышса, ошолордун бардыгынын тилектери ошо Абдукерим Жаркынбаевичке насип этсин. Анан чыгармачылык ишине ийгиликтерди каалайм. Ушундай берешендүү, бай, бакубат өмүрдү Алла Таала ушу Абдукерим Жаркынбаевичка узак тартуулаган болсун. Рахмат. Сагынсыздарбы, бүгүнкү конференциянын катышуучулары биз үчүн, кыргыз адабиятчылар үчүн бүгүн эң чоң майрам. Себеби биздин устатыбыз күлөбү ушул Кыргыз Өзбек эл аралык университетте. Ушул жерде агайдын көптөгөн шакирттери бар. Анан биздин мындай кандай десем, биздин куттуктоо белектерибизди мурун берип койгону байланыштуу мен агайга дөндөн куттуктап койгонго туура келип калды. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү эл аралык илимий практикалык конференциянын катышуучулары, университетинин эмгек жамааты, урматтуу устазыбыз Абдукерим Жаркынбаевич, чыгаан окумуштуу адабият таануучу, этнопедагог, профессор, котормочу Абдукерим Жаркынбаевичтин 70 жылдык мааракесине арналган жакшы бир илимий конференция өтүп жатат. Андыктан мына ушул убакыттан пайдаланып биз Абдукерим Жаркынбаевич даярдап өстүргөн мектептин мүчөлөрү, шакирттеринин атынан куттуктоо сөзүн айтып коюуга уруксат этиңиздер.
урматтуу устаз, сиздин бүгүнкү 70 жылдык торколуу тоюңуз менен жалпы шакирттериңиздин атынан жана жеке өзүмдүн атыман чын ыхлас менен куттук айтамын. Кудай берген өмүрдү сиз мынакей тубаса талантыңыз менен акыл дараметиңизди жумшап жаштарды тарбиялоого, ошондой эле педагогика илимин өнүктүрүп өстүрүүгө кошуп келе жатасыз. Бул биз үчүн сыймык жана үлгү. Анткени бүгүнкү кыргыз илимий коомчулугунда сиздин эмгектериңиз эң актуалдуу, эң муктаж маселелерди көтөрүп келе жатат. Абдыкерим Жаркынбаевич, сиз ооматтуу элдин кулуну катары бүгүн сизди сыйлаган, ардактаган, урматтаган илимий чөйрөнүн, ошондой эле шакирттериңиздин атынан куттук айтуу менен бирге сизге ден соолук, узак өмүр каалайбыз. Үй бүлөңүз менен агай арыбаңыз, чарчабаңыз. Кыргыз эли үчүн улуу чыгармаларды, ошондой эле улуу илимпоздорду жаратып жүрө бериңиз. Бекемден соолукта болуңуз. Урматтуу кесиптештер, анда куттуктоолор аяктады. Азыр Казакстанда бир окумуштуубуз чыгыш керек эле. Zoom'ду орнотконго чейин биз пленардык отурумду баштай берели. Эркүнүү, узун, мартабалуу өмүрдү берсин. Дайым бирге бололу. Талантыңызга, жараткан эмгегиңизге дайыма биз ушунчалык кубанабыз, ушунчалык таңданабыз. Бизге өрнөксүз, үлгүсүз эмгекчилдик жагынан жакында эле мына Алымбек Датка жөнүндө тарыхый роман жаздыңыз. Бул өтө чоң эмгек да. Алымбек Даттан али казыл күтөлүк кенч. Сиз аптан мындай жаңы фактылар менен жазыпсыз. Мен ошол китебиңизди окуп ушунчалык мындай өзүмдүн сөзүмдү айта албай жүрөм. Мына азыр айтып калайын. Өтө чоң эмгек. Анан ушул ар тараптан педагогика болобу, адабият болобу, публистика болобу, сиздин ар биримиде өзүңүздүн баягы кумурскадай мээнеттенип, иштин майын чыгарып иштегениңиз. Канча шакирттер даярдап атсыз, азыр көрүп аябай. Андан бетер сиздин дагы биз үчүн өтө бийикке көтөрүлдүңүз. Ушул калыбыңыздан жазбаңыз. Элиңизге берериңиз дагы көп. Ошонун баарын шакирттер даярдап чыгармаларды жазып, илимди казып, ушул ден соолукта болуп элге кызмат кыла бериңиз. Анан биз мындай келип калыппыз, билбей эле бул жерде юбилей экен, илимий конференция болот деп өзүбүзчө куттуктайбыз. Кудай кааласа. Керим мырза, сиздин көп кырлуу талант экениңизди, илимпоз экениңизди, адабиятчы жазуучу экениңизди өтө жакшы билебиз, сыйлайбыз жана урматтайбыз. Бүгүнкү Кыргыз жана Өзбек Халкаралык университетинин профессору, педагог коомдун доктору Абдыкерим Жаркынбайұлына арналған жасанды интеллект дәуіріндегі әдебиеттен педагогикадан бұрын атты ғылыми практикалық конференцияға қосып келіпсіздер. Мен осы конференцияға қатысып отырғаныма үлкен қуаныштамын. Бұл дәуірде адамның орны әрине үлкен міндет атқарады. Сол себептен бүгінгі конференцияға қатысушылардың барлығына тілеп ғылыми жаңалықтарға толы болғай деп ойлаймын. Байланыс халықаралық деңгейде жоғары жүйеде бола керек деген ойдамын. Сіздермен қауышқаныма қуаныштымын. Абдыкерим проекттің 70 жылдық юбилейіне арналған эл аралык илимий конференциянын катышуучулары берүүдө бир ачылыш болду. Себеби кыргыз менталитетин башка жакка кете албайсың. Кыргыз менталитети дагы эле болсо кыргыз боюнча калып атат, уланып атат. Тазалык биринчи орунда болду.
Анан албетте аял затынан назиктик талап кылынат, жумшактык, ийкемдүүлүк. Анан жана мен айтканда универсалдуу түшүнүк, жарыктык, нур, шоола, ай, күн метафоралары анан жаратылыш менен үндөштүк биринчи орунга коюлат. Бул эже регламентти карап койсо, Кеткен, абдан кийим жасалгалары кеткен, жанагы Енисей тексттеринде аялдардын сулуулугун үйдө отуруп. Мақаланың тақырыбы шын мәнінде 2004 жылы Кофи Аннан кезінде, ол 2000 жылы Біріккен ұлттар ұйымының несі бас хатшысы болған. Сол кезде Түркия Республикасы 2002 жылы қазіргі билік келген кезде осы мәселені келіспеушілік 1960 жылы құрылған республиканың өкінішке орай өмір сүрмеуі, өйткені екі халықтың арасындағы көзқарас айырмашылығы және де Кипрдағы гректердің эноцис деген бір мәселесі өте қатты белең алған болатын. 20 ғасырдың басында ол эноцис деген терминнің негізгі мақсаты Грецияға қосылу, өйткені Кипрді толықтай түріктерден тазалап Грецияның құрамындағы бір аралға айналдырғысы келген болатын. Өкінішке орай Британия аралы өзінің билігін сақтап қалу мақсатында екі халықты бұрынғы бір-біріне көшу болып отырған, бір-біріне туысуан елі туысудан жаңағы екен халықты үнемі арасына. Өзіңіздерге белгілі болғандай, мен башында ошол темаға эмне үчүн концепция деген сөздү коштум деген ичине бир темалар көтөрүп аткан темалар, бул актуалдуу темалар ошондой эле кандайдыр бир келечекте изилдене турган илимий багыттарга жемдаштоо болуп саналат деген ойдомун. Анткени изилдөөнүн актуалдуулугу бүгүнкү тарыхый архивдик реалдуулукту көркөм аңдоо аркылуу улуттук иденттүүлүктү калыбына келтирүү зарылчылыгы менен шартталып тургандыгында турат. Ошондой эле профессор Муратовдун Алымбек Таткандын Арманы романында тарыхый фактылардын эстетикалык трансформациясы мезгилдердин ортосундагы гносеологиялык көпүрөнү куруучу уникалдуу модель катары кызмат кылат десем жаңылбайм. Ошондуктан деген негизги максатыбыз Муратовдун Алымбек Таткандын Арманы романынын контекстиндеги тарыхый реалдуулуктун көркөм чындыкка трансформациялануу процессин тарыхый ошол чоң өнемдин себебине берилген санда окшойт дейбиз да, так болжол дейбиз. Анан мондай ачкычын ачсак музыка чыгат экен. Ошондо болжолу 1890 жылдардагы иш окшойт да. Садык символдук турда. Ошол энемдин ага чейинки адамдардын, ошо усталардын баягы эмгектери, арбактары ыраазы болсун деп, анан ошону ушу сандыктан азыр Mülacada ayttan çıkarmalar jiyinagı çıkan projeler. Muratov deb turadi. 7 tom. Hazır. Müzikası uzayın. Жазуучусу Абдылдабек Салыкбай уулунун китеби Түн түнөгүндөгү экөө деп аталат. Казакчадан кыргызчага которулду. Экинчиси менин кыргыз тилиндеги китебим казак тилине Абдылдабек Салыкбай уулу которду. Ал болсо Кептерхана деп аталат. Чистый русский. Ошолордун таанышы.
тарбиялоодо өнүктүрүүдө ушул жакшы бир эмгек болсун. Урматтуу коноктор, урматтуу агайлар, мына ушул азыр жакшы бир программа боюнча китептин бет ачарына катышып күбө болдук. Урматтуу агайларыбыз бизден ачып берди. Мен калуу тилек катары айтайын, ошол акыркы мына ачылып аткандагы көп томдугуңузга дагы көп китептер кошулсун агай. Сиздин мындай иштөө мүмкүнчүлүктөрүңүздү билебиз. Анан мына Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы ачылып жаткан эки котормо китептер мындан кийин дагы жаңы китептер менен толуктанып, көп нускада басылып, Казак мамлекетинде, Кыргыз мамлекетинде ошол жакшы таркап, элге сиңсин деп калуу тилек айтып коелу. Рахмат агай. Анусунун жана тил илиминин заманбап көйгөйлөрү деген бир чоң тема. Өзү 8 секцияга бөлдүк эле, бирок 6 секцияны алып, 6 секциянын ичинде иштедик. Биздин отурум бир 40тан ашык экен жазылгандар. Бирок бир отурум үчүн 13 киши катышты, 13 киши эң эле нормалдуу да. Андан аз болса деле болот. Мисалы үчүн 6 болса деле болот. Биз 13 кишинин баяндамасын уктук. Анан негизи эле баяндама жасоодо өзүнүн эрежелери бар да. Болгон проблемалуу бир темаларга өзүбүзчө ушул кандай деген ойдосуздар дегендей талкуулуктар жүргүздүк. Анан натыйжада 3 орун берилиш керек. Анан ардак грамотабыз бар. Анан кызыктыруучу сыйлык да бар экен. Эми биринчиликти 3-дөн баштайбыз. Негизи ошентип башташат го. 3-чү орунда жетекчиси Камардинова Уялкан магистранты менен бирге баяндама жазыптыр. Эшбай кызы Феруза. 3-чү даражадагы диплом ыйгарылат. Келип бересиздерби? Darajadagi diplom менен Камардинова Уялкан. Birinci darajadagi diplom menен Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү илимий конференциянын катышуучулары. Кийинки сөздү 2 секциянын башында баяндалыш керек экен эле. Андан бир 25 илимий баяндама каралды. Анын ичинен биринчи даражадагы, экинчи даражадагы, үчүнчү даражадагы орундар белгиленип, анан ардак грамота дагы бар экен. Бекзатка берилген. Бул агай мектепте берилген.
Экинчи даражадагы диплом менен Мамат Умаров агай сыйланат. Биринчи даражадагы диплом менен Маматова Асылкан сыйланат. Жамила деген эжекебиз бул Дастан Бердиев атындагы билим берүү мектебинин мугалими экен. Абдыкерим Муратовдун чыгармачылыгындагы жана илимий ишмердүүлүгүндөгү улуттук наркты даңазалоо идеялары боюнча өзүнүн абдан мазмундуу баяндамасын жасады. Маданий мурастарды балдарга үйрөтүүдө үй бүлөнүн орду тууралуу өзүнүн абдан мазмундуу баяндамасы менен өзгөчөлөндү жана ошондой эле секциядагы жалпы макалалар абдан мазмундуу. Акырында биз Кыргыздын нарк маселени улуттук баалуулуктарды дүйнөлүк мейкиндикке интеграциялоо боюнча бир жакшы бир сунуштарды белгилөө менен секциялык отурумдун ишин жыйынтыктап. Үчүнчү даражадагы диплом менен Исакова Светлана эжеге сыйланат. Секция боюнча өкүлдөрдүн кандидаттары Топчу Эргешевге. Üçüncü derecede diplomla başlayın ha. Arda Kramata'dan var. Arda Kramata bizde Koldoşuk Misralı Ağay. Arda Kramata'nın üyesi. Sevkoşuk Stranağız. Экинчи даражадагы диплом менен Мухамметова Айнура сыйланат. Даярданып туруңуз. Биринчи даражадагы ушул жакшы баяндамалар үчүн атайын орундарды бөлүштүрдүк. Мен бирөөсүн атап койсом, анан калганын эчеге тапшырам. Биринчи Арда Грамотаны айтып койсом, Андижан мамлекеттик университетинен келген Тойчубаева Айсулу эжеге тапшырылат. Birinciden uçurdan faydalanıp sizge marekeniz menен kutuktayman. Bekemde soğukta büyülük, baktıl olup, karlılıkta Kudayım sizge nasip etken. Sizin 6. seksiya boyunca jasalma intellektin negizindeki ekonomikалық жана улуттук билим берүү инновациялар аталышындагы багыт боюнча 41 өтүнмө келип түшкөн болсо, анын ичинен 20дан ашуун өтүнмө боюнча баяндамаларды талкуулоого аракет жасадык. Серкеев Мукан агайдын Кыргыз улуттук университетинен Ошол филиалынан келген, ошондой эле Юлдашев Надыр мырзанын, Кушпагулу Жумадылдын, Асел Ибраимовнанын, Сулхан Кожоевнанын, Тургунжан Абдрахманованын, Элида Мамасыздыкованын, мамлекеттик укуктук сабактар кафедрасынын окутуучусу, аспирант Мавлянова Тургунжан Абдрахмановнага ыйгарыны жалпы туура көрүштү.
биринчи даражадагы диплом менен Байсерке Мукан Эркинбекович сыйланат. Ушул Муратовдун окуулары 3-тө Кыргызстандагы бардык орто мектептеринен иштелмелерин да сынак уюштурулган. Агай деген атылык себебинде бизде ушул ата эне төрөп мектепке жетелеп баргандан баштап агай эжеке деген сөз ар бир адам болуп ушунча окуучуларыбыз менен коллегаларыбыз менен кыргыз тил педагогика филология койчу биз философтордон бери кошуп ушундай бир чоң иш чара өткүзүп жатасыз агай. Ден соолугуңуз чың болсун. Сизде мындай балкуу жазылбайт агай. 70ке чыгып ушундай бир рахатты алган бардыгыбызга насип этсин. Биз дагы илимдин докторубуз, кандидатыбыз. Биздин аркабызда канча жаштар аракет кылып жасап илим жолуна түшөйүн деп жасап. Biz de 70 yaşka çıkkanda ağayımla siz oturgan ak kreslada alayım. Uşul yerde oturganlarınız bardığınız bir uşunday rahatlılıkka balıp oturganға bizde nasip etsin. Jana uşul sizdin ilimi konferensiyanыздын bardıq жақшылықтары bir gana sizge çukpastan bizge de çuksun ağay. Sebebiden de biz de uşul biyik ağay ejike degen biyik atkatı alıp жүрүүнүн ulan туучусу болойлу деген ойду айтып атам. Ошондон бардыгыңыздарга урматтуу коллегалар, биздин агайды, биздин Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин профессорун сыйлап ушул залга келип, акырына чейин конференциянын акырына чейин отуруп, анан ушундай эмоционально отурасыңар, бул деген сөз баягы секцияларда айтылбай дагы калган ой пикирлериңер бар ошойт агай, бөлүшүшүп атат тынбастан. Рахмат. Birinci кезекте Kırgız Özbek El Aralık Üniversitesi'ne ardaqtуу professorundan bergenlik üçün çoğun rahmat. Leksiyamı sizler okudunuz bugün. Göğür men jönünde okudunuz. Ana men ötkünde de leksiya okup ketkenmen eki sabaktır. Şu leksiya kavlandı desepte koyuңuzдар çarçak kalgandığınızlar байланыштырчу. Анан bu üniversitetin saytı var, evet жақсы. Алар бұл журналды чыгарат дейт. Кайрбек Кымытович берке талим журналынан чыгарат. Ошентип баягы силердин идеялар муундарга өтүп кете берет. Бул жагынан дагы силердин утуңар бар. Дагы бир жолу баарыңызга чоң рахмат, университетке өзгөчө рахмат, эсенчиликте, аманчылыкта көрүшчүлүк, калыкыл айткандай кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Kesişler bildiririz. Bu жерде Райкан Абдуалиева эжеке bir туруп коюңузчу. Siz için кол чаап коелук. Журналдын биринчи, экинчи бөлүмүндө экөөбүз бир ай иштедик журнал боюнча. Эжекеге абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Эжеке аман болуңуз, бар болуңуз. Бурул эжеке сизге рахмат. Бардыгыңыздарга рахмат. Ошондой эле биздин өзгөчө ыраазычылыкты Абдыкерим Жаркынбаевдин жубайы Бурул эжекеге бир кол чаап коюңуздарчы. Мына белектерди уюштуруп баарыңыздардын маанайыңыздарды көтөрүп. Рахмат чоң баарыңыздарга. Ушуну менен конференциябызды жабык деп жарыялайбыз.